Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмеси. Тил байлыгы, бийиктердин бийиги, түбөлүккө өчпөс шамдын билиги, тил болбосо кайдан өсүп өрчүмөк, теңдеши жок адамзаттын билими. Мамлекеттик тилдин 31 жылдык мааракесине карата 2020 жылдын ноябрь айына түзүлгөн онлайн өткөрүлгөн адабий кечени тартуулайбыз. Tilsiz el bolboy, til süybөгөн жер болбойт. Мен Султанова Айтурган, 7А классынын окуучусумун. Эне тилимди кадырлайм, жана бактайм. Өз тилимде ыр айтканды абдан сүйөм. Анда сиздерге Тынчтыкбек Нурманбетовдун эне тилим деген ырын айтып берейин. Эл туруп, эне тилин унуткан бар. Эл безеп, атка конуп куруткан бар. Эненин сүтүн эмип тилин билбей, эненин сай сөөгүн сыздаткан бар. Элинин элдигине башын эйбей, эненин тилин билбей, дилин билбей. Эргулдар көбөйдүгө көктөн түшкөн, эл үчүн, энеси үчүн жаны күйбөй. Мен Салмырбеков Алмазбек, көркөм айтуу ийриминин катышуучусу. Мен өзүмдүн эне тилимди сыйлайм, урматтайм, бактайм. Мекен тили кылымдардан, кылым сүрүп айыртан, кыргыз тилим нечен муунду каарыткан, кок алаңда кандар суудай акса да, кыргыз эли тил өчпөгөн тарыхтан. Мекен тилим мээр чөө маскада, мекен тилим балтатымын таңдайда, бар бул тилим алмаштыргыз эч качан, жараткандан мөр басылган кыргызга. Асылбекова Диана, 7В класс. Алыкул Осмонов, кыргыз тоолору. Тоого тоолор, курамалап, курашып, узун тартып, уламалап, улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан, кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Каразоолор аркай жерде каркайып, катмарлашып, калым тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери, арыстандын азуусундай арсайып. Сөзүм 7А классынын окуучусу. Эне тил. Эне тилибиз ыйык тил, андыктан эне тилин эч качан унутпоо керек. Шайлообек Түйшеев эне тилин унуткандар. Чырмалышкан, иштинда чатышы бар, чындыктын да чыгышы, батышы бар. Чытырмандын кудайы тил эле эмес, чымындында жашоого акысы бар. Тайдындагы башталган башаты бар, саапкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенеди өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Эй, тойдон кийин токтолуп, 9 айдай өтүптүр. Манас бойго бүткөнү бир нече айга жетиптир. Байбиче болсо бул күндө бал шекерге карабайт, башка тамак жарабайт. Жесемдейт жолборс жүрөгүн, мындан башка санабайт. Табылбайт жолборс жүрөгү, жинди болду байбиче, ошондо жеригинен жүдөдү. Эй, жылкычы кабар бергени, каңайдын кара мергени, жолборс атып салды деп, терсин сыйрып алды деп, боор жүрөк башка эти курталада калды деп, айткан чыйыр угуптур, алдынан чуркап чыгыптыр. Туура калды чыйырды жылкычынын жолунда, кара кулак чоң жамбы ала барды колуна. Кайта үйүнө тап деди, карап турбай жылкычы, кайта алданда чап деди, жасырып жаап жүрбөгүн, жарып жолборс жүрөгүн. Алып кел деди өзүмө, ата энеде сен жакын, көрүнөсүң көзүңө, каалаган барсын. Ошондо канча да берем өзүңө. Эй, жылкычы буга таң калды, акысына жамбалды, ара конуп ошондо ал жылкычы сандалды. Барса жолборс жатыптыр, зыңкыйып муздап катыптыр. Жолборстон жүрөк алганы, кайра жолго салганы, жол боюнда да бирбей, тели
көзүм көрмөккө, жылып жолго салганы, эртешинде түшкенде, ошондо жетип келип калганы. Мен Абдиманапова Каныкей, 6-Г классынын окуучусу. Мен макал лакап айтканды жакшы көрөм. Макал лакапта адамдын көркү адеп. Адам акыл менен адам. Адам эли менен, каз өрдөк көлү менен. Адамдын өзү картайса да сөзү картайбайт. Адамды сөзүнөн тааныбайт, ишинен тааныйт. Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт. Адам болмок аста-аста, айбан болмок бир паста. Саламатсыздарбы? Мен Саткынбаева Нурдана 6-Б классынын окуучусумун. Жаңылмаштарды айтууга кыйын болгон уйкаш муңундардын сөздөрдүн негизинде түзүлгөн жана ылдам айтканда жаңылткан фольклордук күлкүлүү жанр болуп эсептелет. Жаңылмаштар так сүйлөөгө, тыбыштарды туура айтууга жана сүйлөмдүн маанисин терең түшүнүүгө үйрөтөт. Анда эмесе мен сиздерге жаңылмаштарды айтып берейин. Башына ак кийген, башынан таш кирген, баланын башына бешилик тийген. Башына ак кийген, башынан таш кирген, баланын башына бешилик тийген. Булбулдун булбулдугун кара, булбулдун булдырашын сана. Булбулдун булдырган гана, булбулдун булдырашын сана. Мен Болотбек Артык, 6-Б класс. Ажардын монологу. Жаным апа тур. Жетип тайлактай боздоп, жетип сүрүп, артыңда калган жалгызың келип, жалооруп жаныңда отурат. Жалгызыңдын сөзүн ук, ая. Жалгызың бүгүндөн баштап, ата бабасы тааныбаган, бөтөн журттун бирөөнүн башы байланганы, ага сатылганы жатат. Апа, андан кутказ, аласапты көрсөтпө. Ал койнуңа, ач койнуңда, апа. Сен өлгөнүңө кайгырып, калчытып, санаа тартып жүргөн кезимде, багат көрө тууганың мени бир чат кишиге сатып кетип, сайсөөгүмдү сыздатты, сарлантты, муңдатты, апа. Мага да өлүм керексинти. Бирок сага берген ажалды Кудай мага ыраа көрбөдү. Жасаганың ай, муну эмне? Кантей, эң болбогондо тең туш болсо, кыздын барар жери күйө дегендей, жаттыгына карабай мейли деп коет элем. Бирок ал маркум атаманда каарыган киши экен. Ага канткенде барам, аны кантип өмүрлүк жолдош кылам, андан канткенде кутулам, кимден кеңеш, кимден жардам сурайм? Айт апа, мага айлатап, менин сенден башка таянар тоом, жашынан караган бутам калбай калды. Бирок сен апа жоксуң. Сен орусу кара жердин койнунда сен түбөлүк уйкуда жатасың. Саламатсыздарбы? Мен Каптагаева Иза, 7-В классынын окуучусумун. Мен эне тилимди кадырлайм жана сүйөм. Эне тилимде көркөм ыр айтканды жана комуз черткенди жакшы көрөм. Анда сиздерге Мураталы Күрөңкеев агайыбыздын Керөзөн аттуу күүсүн чертип бермекчимин.